Кандайсыңар? Жакшы, өзүң. Жакшы, рахмат. Азыр агайды күтүп туралы, Кандайсыңар? Жакшы, кандайсың, Тимати? Жакшы. Ошондо бүгүн спринт ревьюдан Спринт ревью болбойт турбайбы бүгүн? Эми жана эртең менен жүрүптүр да сайкал Дили Мурат. 24-нө жылыптыр. Анан саат мен ошол ойлоп атпайм, жарыя деген соң бүгүн эстетип атыптыр деп окуп атыптырмын. Карап көрөйүнчү. негизи байыны болот деп айтылган, анан ошол 24-нө жылыптыр, анан жана эме болбодубу, бул күздө эмилге чөйрө болуп калбайт, ошол боюнча да саат 9-да зум болот экен. Саламатсызбы агай? Кандайсыңар? Саламатсызбы? Кандай өтүп атат? Жакшы. Так, концепциясын анткени азыр чөйрө анан күздө отпайбы. Стат как онлайн курс кылып жасаганга убактым жетпейт болуш керек. Ошондуктан мен жасаган курстарды упаковка кылып туруп эле чыгара беребиз. Анан башкалардыкын дагы чыгарсак болот, сүйлөшүп. Мындай Udemy концептке кетип калды да ошондо. Ошондо майда чүйгөлөрүн жасай коелу 45 мүнөттүн ичинде. Мен азыр CSS плагин установкалап ошону эметем. CSS-тен өзгөрткөнгө жасабыз. Анан силер болсо пока ойлоно бергиле. Могул жерге мисалы кандай текст жазабыз. Башына кирдик. Бул эмне жөнүндө устат? Карьералык өсүү, бизнес өнүктүрүү жана жеке кесипке болуу үчүн заманбап курстар. IT жөнүндө да. Анан баягы биздин эмебиз жашоодо жаркын жолду көрсөтүп, көйдөндөгү булакты көзүн ачып, көп жакшылыкка себепчи болгон бул устат деп. Устаттын эмеси, миссиясы баштадык дегенде курстарга кетет. Сол жагында ошол студенттер или курсту өтө турчу адамдар, ошого призыв, бул да курстарга кетет. Оң жагында болсо башка адамдарды курска жасоого чакыра турган блок. Муну басканда байланышка кетет да, биз менен байланышат. Бул жакта болсо курстар чыгып турат. Кийин өзгөртөбүз, акыркы курстар эле деги бул деп. Азыр болсо бир абстрактный бир предложение керек, чтобы бир курсту баштап кое турчу. И все, анан подвал, андан башка эч нерсе болбойт. Могул жерин ойлоно тургула, мен болсо анак дережеге Simple Custom CSS and JS деген плагин бар. Булардын CSS-не поверх өзүнүн CSS-ин жазсам болот. Мунун шаблону багы бар экен, могу тулбардын үстүнө чыгып аткан, бирок мындай башка да логаут кылып чыксаң, тулбар жок да. Биринчи жакпай аткан жери могу башкы беттин бысы дагы чоң болуп калат. Бул болсо CSS-те ушундай правила бар. Text transform capitalize деген ошонун үстүнө. Transform non деп койсок. Кичинекей болуп жазылып калат. Могу классты мен көчүрөбүз, класстын атын. Анан биякта жаңы неме чыкты, custom CSS деген. Ошол жакка жаңы custom CSS код киргизебиз. Атын core дейбиз. И бияка биздин жанагыны көчүрүп келип text transform non дегендей деп коебуз. Андан башка
калгандары в принципе приемлемый экен. Эми болсо неметип көрөлү. Бул эски курстардын баарын черновик кылып салдым, могу бирөө эле активный. Мен негизи ушул курсту кантип баштаган? Patreon деп ачкан. Анан Patreon'да сен мындай 14 евро төлөп айына. Анан мен менен жума сайын жолугушчу да. Ошол жолукканда сайт жасоо боюнча жума сайын вебинар, анан суроолорго жооп берип, кеңештерди берип, ушундай бир курс жасагам да. Ошонун курсун азыр ошону азыр биз чыгарышыбыз керек да. Анан атын пока что мындай кыла туралы. Патрондор үчүн онлайн курс дей туралы. Бул патрондор үчүн болуп калбады, ошол болуш үчүн дагы бир плагин бар. Кириллицаны латиница которо турган. Бирок биз буну неме деп койсок, ссылка кылып коебуз. Анан бияка курстарды упаковка кылабыз, шашпай. Бул жакта болсо сүрөт коюш керек. Монун ордуна популярдуу сүрөт болуп калды, баары танытышка жазып турат. Кандай көрүнөт болду экен. Так, ну рубрикаларды өзгөртүш керек тоже. Уроки. Анда силер могу рубрикаларды издеп көргүлө, кантип өзгөртүлөт.
тоже. Примерно ушундай болот. Бияқта жаңы технологиялар болса болот. Жаңы IT кандай болуп калат ушунда биз Кыргызча? Маалымат технологиялары. Ладно, тура турсун. Патрондар үчүн курс болот. Эми биринчи датадан патрон үчүн курс. Бул 20 lessons дегенди кыргызча которуш керек. Анын үчүн бизде дагы бир плагин бар. Translate деп істеп көрсөк. Local translate деген бар. Настройка аласыз, local деп чыгат. Local translate. Биздин темабызды алабыз. Busy. Новый язык. Булар кыргызча болбогондуктан орусча да ала беребиз пока что. Русский. Чет. Лessons дейбиз. Lessons. Ушундо lessons кыргызча кандай болуп калат? Сабак болот. 20 сабак. Сабактар. 20 сабактар. Жок, бул бир неме сабак эмес да ушундо. Лекцияларбы? Лекциялар, 20 лекция. 20 лекция деп коюшат. 20 жолу жолугушуу болгон да ушундо. Типа 10 жолугушуу мисалы. 10 жолу видеону көрүп чыгыш керек да ушундай структуралар менен. Саламатсыздарбы? Мен кечигип көрбөй калыптырмын, азыр көрүп калып кире калдым. Кандайсың Береже? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Жакшы эс алып атасыздарбы? Карасам, иштеп атасыздар, эс албай эле. Ооба, эс алып атабыз. Жакшы сонун экен, азыр уга берейинчи сөзүңүздү бөлбөй. Кое бериңиз. Өткөндө неме Instagram сон болуптур. Ооба, эптеп шашылып жасап койдум эле. Азыркы идеяңыз жактагай, өзүңүз жеке авторлук кылып атып эле чоңойтуп жибердиз го, ягын. Ооба, ошентип көрөйүн деп атам. Мен дагы эме английский боюнча курс эметсемби деп жүрөт элем да, көптөн бери пландар бар да, ушуга кирет окшойм анда. Кирсе болот, албетте. Бирок биякта көбүнчө IT жөнүндө да. IT жөнүндө. Бирок английский ITге да кичине немеси бар да. Англис тилин окуу жөнүндө эмес, мисалы. Английский менен кантип документацияларды туура окуш керек деген сыяктуу буруп койсоңуз IT жагышып калат да. Эмеге именно IT терминдери боюнча ошого жакындатып. Ошого жакындатып койсоңуз IT болуп калат. Бул жакта описание эмес, жана биз жазып атык белек устатка. Ошону как раз бул жакка киргизебиз ичине. Жакта жазгандарыбыз калып калбайт. Эми болсо как раз силерге тапшырма болот. Табып автор. Мон басып көрсөтпө.
Overview дегендер каяктан чыгат болду экен. Неме элементтер экен. Сен анда кирип, моуну басып, текстти басып, бул жагына тексттерди жүктөй берсеңер болот. Курстучу, жанагы патрондо жазган курсту ошол жака. Бул жагын болсо мен видеону берем, ошондо видеону көрүп туруп анан описание жазып баштайбыз. Ага чейин отырсак болот. Инструктор деген жеринде. Инструктор деген жерине балким башкача бир нерсе болуп немеше окшойт. Overview деген эле толтуруп берткенсиңер. Биринчи тапшырма. Давайте даже Trello'га баралы. Так, булардын баары активдүү болбой калды. Так что булардын баарын эмеге чыгарсак болот эми. Бар бүтү. Get курстун кереги жок болуп калды. Мысалы. Бакта ушунда спринт 4 башталат. Так. Биринчи шаблондогу сөздөрүн корпусчага которуу керек. Чогуу жасап көрөбүз, эмнеге отурлаган жок. Overview'ну да изеп көрсөк. Overview кыргызча кандай окуат ушунда? Описание. Сереп. Mesela. Сүрөттөмө чап, толтурамыз. Overview. Маалымат десеч. Маалымат десе. Маалыматты которду, ушундай которулат экен. Биринчи так, жазып коем азыр. Ушул шилтеме менен кирип, сайтта көргөн англисче терминдерди кыргызчага которуп чыгуу керек. Ким жазайт муну? Беречи. Беречи. Жок, баарыбыз эле жазсак болот эми, эмнеден деле. Жок, бул жөнөкөй Акбережеге кичине сложный задачалар беребиз да, чоң. Биз аны интернеттен көрүп жазсак болот. Акбереже кичине сложныйраак берсек болот окшойт ичинде. Так, ким которот ушунда технический? Сен айтып билесиңби сен? Google'dan эле карай бересиңер. Сөздөрдү карап. Мага берип коюңуз тагай мага. Элмирага? Элмира которот. Участники. Иш жүзүндө жылдырып койдум. Элмира ушуга жоопту да. Бирок, допустим, бирөө көрүп атып, көрүп калса, Акбереже мисалы көрүп калса, reviews деген сөздүчү. Ооба, ага кырып эме жанагы тилчи катары менен корректировка жасайм, баары бир туура эмес болуп калса, кыздар жасай берсе. Ошол команда негизи ушундай иштейт, көрүп мындай иштеп атат да. Анан writer review деген көрүп калса, бирок аны Элмира көрбөсө,
Эльмира жазып коюш керек да. Эльмира write a review дегенде там review жаз деп которуп коесуң дегенде Эльмира барат. Бул жерге кирет, локоға кирет, сайтка авторизация кылат. Локоға кирет, анан бул жакта темы дегенди алат. Анан бул busy дегенди басат. Анан муну русскийди басат. Анан бияктан сөзүн издейт. Же болбосо шаблон немеге кирип, карточкага кирип, карточкада шилтеме бар. Шилтемени басканда сразу ачылат. Анан бияктан ошол сөздү издейт. Write review дейт. Анан астына ошол команда сунуштаган сөздү которот. Write review деген сын пикир жазуу. Сын пикир жазуу дегенди басат. Анан сохранить басып коет. Анан сайтты ачат дагы, обновлять этет, карайт, которулган жок. Которулду. Ушинтип бүт сөздөрдү которуп чыгыш керек. Которулбагандарын ушул карточкага келип комментарий жазат. Агай, бул жер которулбайт, таппай атам деп. Же болбосо силер да ушул комментарийге жазып кете берсеңиз болот. Комментарий катары или чек-лист кылып койсоңор болот, мисалы сөздүн атын. Average rating. Average rating. Орточо рейтинг. Орточо баа, примерно. Орточо баа. Деп которуп жазып кетерсе болот. Анан Эльмира которгондо жакчып деп басып коет, котордум деп. Мындыкта статус. Бул жагы бүттү. Эми патрондор үчүн курсту. Патрондор үчүн курс. Бир общий чоң ачып коелу. Анан бул жерге чек-лист коебуз. Описание керек. Описание. Маалымат. Анан жок, давайте туура эмес кылып атам. Патрондор күрсүңүз маалымат деп бир неме ачып коелу. Ошондо текстин жазуу, анан дизайнын оңдоо. Эки задача бар ошондо. Бирөөсүн текстин бияка жазып коюп чыгыш керек. Экинчиси болсо ошону мындай кылып разбивать этип кичине костоп чыгыш керек да. Биз башында жана устатка жасабадык, бирок ошондой сыяктуу. Notion'га текстин коюп, анан коздоп чыгабыз. Бирок абайлап коздойбуз. Анан баарын чыгарбайбыз да. Мисалы, коноктор деген немелер кереги жок болуп калат. Только ошол курс жөнүндө маалыматты алып коюп көрөлү. Коюп көргүлө, анан чогуу кайра неметебиз, өзгөртөбүз. Буну, скорее всего, Акбереже, анан дизайнын ким жазып атты? Чиначин жазып атты беле? WordPress'те. Ооба, мен жасап аткам. Экөөңөр жазакыла. Кетти бул жагы. Instructors деген жери, instructors. Буну мен жазайын. Эмне үчүн жака чыкпай атат? Ревьюну пока которо туралы, кошкондо өзүнчө жасайбыз. Купить сразу басак не өткөн. Мен бияқта дагы еще дополнительный жер бар, чекаут. Буларды да которуш керек. Подтвердить заказ дегендерди которуш керек. Выйти деген бар, тоже истеп коюш керек да. Вот, бул жери иштеп туралы. Анан неме курстарды басканда бул жактагы да сөздөрдүн баарын которуп чыгат. Filter results дегендердин баарын показа бир эле курс болот, анан дагы чыгат да көп курстар. Биз жөнүндө дегенди дагы чыгарабыз. Биз кимбиз? Уже
устат бул атында жеке курс эмес, эме деп жазып калабыз. Бул деген кыргыз тилиндеги современный курстарды чыгарат деп түшүндүрүп бергенгечи. Мисалы биз чакырабыз да курстар жазгыла депчи, анан силер кимсиңер деп сурайт да. Ошолор силер кимсиңер дегенде жоопту ушул жактан алышат да. Биз как команда катары ушундай платформа жасап атабыз. Бул немелерди пока алып салса болот. Сандардычы пока эч ким жок да. Кыскача эле бир сүрөт, бир текст менен жазып коюш керек. Биз ушундай платформа бул деген ушундай платформа, бул жактан сиз өзүңөрдүн курсуңарды сатсаңар болот деп бир текст жасаш керек. Анан буларды пока алып салыш керек. Кийин болсо, мисалы, мен чыгам, анан Акбереже чыгат, анан башка мугалимдер мынтип чыгып жакта чыгып кете берет да. Ушулардын курстары бар депчи. Анан уже профилин басканда иштеп өткөндө курстар чыгат. Так что могул жака эле текст чыгып, калган баарын алып салыш керек да. Биз жөнүндө. Так, или давайте азыр жагы чогуу жасап көрөлү. Понятныраак болсун, Так. Bunu bakın gereği yok. Gereği yok. Gereği yok. Gereği yok. Так. Вот. Текст. Всё. Так, биз жөнүндө. Жака текст. Бирок биз жөнүндө деп кереги жок текст. Какой-то bir текст, и заголовок, яка uzun текст жазыш керек. Жазып чыкты, биз ал жакты карап чыгыш керек. Так, нелерди чыгарсак болот? Ал моуну кошсак болот экен. Общий сүрөлөр. Моуну да кошсак болот экен биздин команда. Силер немеден жасап аткан, берки страницага жасап аткан навыктарыңарды ушул жака колдонсоңор болот экен. Компанияга жетип кандай креативди колдонуп каалагандай кылып өзгөртсө болот да, бияктагы немелерди, даярдарды колдонуп ушул сүрөттөрдү коюп жасап көрсөңөр болот. Мендар кереги жок. Могу эмне үчүн акысыз эмес, эмне аласыз дегендердин баары керек.
Zoom консультация кереги жок. Ушундай узун неме лендинг пейдж сыяктуу тексттер болот да. Эмне үчүн биякка кириш керек, окуш керек деген главный страница чыкпайбы, ошол жака кыргыз алабыз. Кыргыздар анан байланыш бар. Байланышта дагы неме жазып чыгыш керек. Орусча. Так, ошо жок бизге. About us. Кереги жок. Контакт. Байланышу. Ошону жазуучу болбошмун. About us, community блог. Home 2, Home 4, instructor. Pricing. Testimonials. Кыргыздардан. Башкалар эскиси окшойт. Биз жөнүндө коноктор, курстар. Буларды азыр черновик кылып коем. Көрсө болот, бирок сайттан көрүнбөйт да. Черновик. Булар пока оңдоп эле койсо болот да. Ошондо опубликованный дегенде бизде ушул 9 страница болот. Ушул 9 страницанын ичинде иштейбиз. Байланышка кирсек. Так, мына жактар оңой эле экен. Мол тексттерди которуш жазып чыгыш керек. Анан бизге неме керек? Байланыша турчу адам керек. Ошол байланыша турчу адамды шайлап, ошолдун контакттарын жазып коюшубуз керек. Скорее всего, курстарды көбүнчө кыргызстандыктар алышы мүмкүн. Эми көп телефон жазып койсо болот. Мисалы Кыргызстандан, Германиядан, Россиядан. Ошо туура эле бир нече телефон коюп коюш керек. Кыргызстандан, мисалы, Москвадан деле кыргыздар окуйт да. Аларга московский номер, Германия, Америка кылып туруп. Ошондой керек бизге. Кыргызстан, Россия, Германия, США. Турцияны кошуп койсоңуз болот агай. Турция еще. Корея. Дүйнө жүзү боюнча эле тарап кеткен го. Негизи ошол жазып баштаса, төртөө бешөө жетет. Муну пока пландай туралы. Дагы кандай неме страница бөлүшүп алалы анда еще дагы. Байланышу таракчасы. Бул жактан кыргызчага толтуруу, контент толтуруу. Айтмакчымын, анда неменин кереги жок, картанын. Пока что. Кийин эсле көп.
байланыш бар, социалдык сеттерде кирет экен. Буну кимге бөлүп берип коелу? Так, ким бар экен? Гүлшан Тилеген бар экен дагы. Светлана. Кайсыны аласыз? Ушуну аласызбы? Эки киши бербейсизби? Хорошо, Светлана. Ана Гүлшан эже менен мага коюп коюңуз, ага Тилегенге. Тилеген. Көргүлө, Светлана да калды. Жасап көргүлө. Так. Карайлы. Немер иштеди ушунда. Светлана болсо, так, биз жөнүндө дегенде. Биз жөнүндө дегенде жасады, как раз ошону. Ана менен Чиначинге берели. Көңөр анда как раз могу биз жөнүндө деген страницаны упаковать, дальше упаковать этип көргүлө. Чогуу да оңдойбуз. Ошондо бизде башкы бет даяр. Эме Акбер эже дагы ойлонуп көрүңүз. Могул жерге эртең башында неметип кеттиңиз окшойт, жок болгондо айтып кеттиңиз окшойт. Могул 2 блок бар. Сол жагында бул окуучулар үчүн или окуй турган потенциальный студенттер үчүн арналган блок. Бул ошол онлайн окуйт, IT тармагында там деген сыяктуу басканда курстандайт да, сразучу. Оң жагында болсо биз типа мугалимдерди эмес, бирок ошол курсту жаратуучу адамдарды издейбиз. Ошол үчүн курс жака текст кирет. Силерде курсуңар болсо, биз менен биздин немеге чыгыңыз депчи. Бизге главное кызматташабыз деп. Алардын немеси керек. Байланышка кетет болсо. Алар базып бизге жазыш керек. Мен ошондо курстардын баасы эркине кантип чыгарсам болот депчи. Контакттар керек да бизгечи. Азыр убакыт бүтөт агай. Дедлайн коюп коелубу же кандай болобу? Дедлайн 2-3 күндүн ичинде. 2-3-4 күн. 2-3 күн. Агай жана патрон деп мурунку эмеңизди көрсөтпөңүз, ошол бизден маалымат деген жерге жазышыбыз керек да, ушуну бир аз скриншот кылып же ушу кайдан табабыз ушу патронду? Тексттериңизди мурун сатпадыңыз беле? Ссылкасын жиберем, ошоктон көрсөңөр болот. Бул жакта тексттер бар, мисалы мен жөнүндө, мына как раз курстарда. Рахмат. Фриланс жөнүндө болгон эмоционал күйүп кетүү, креатив, критикал кой жүгүртүү, getting things done, ашар, краудфандинг, Баткендеги событиялар, Go студент, cloud computing деген элдин алдында кантип сүйлөш керек, кантип үйрөнүш керек деген курс немелер бар да. Курстар өтүлгөн, бирок жабык да, биякта кириш үчүн айына 14 евро төлөшөт. Аны ошону 14 евро эмес, арзаныраак кылып, баарын бир эле сатып алса болот да. Или, например, бир жолу 14 төлөп туруп, баарын көрсө болот да. Башында бар. Сайт жасоо деген жөнүндө вебинар, сайт жасоо жөнүндө, дагы сайт жасоо жөнүндө, долбоорлор жөнүндө, кайдзен пландаштыруу, бактылуу жашоонун алга чыгуу илеттери, WordPress жөнүндө, Agile Scrum деген эмне, подкаст деген эмне, питчинг деген эмне. Питчинг дагы керек биздин немелергечи, студенттерге. Кантип проекттерди сатып сүйлөш керек, кантип презентация жасаш керек, кантип үйрөнүш керек. Ошол жөнүндө мен 1,5 сааттай ар бирөөнү айтып бергем да. Ошолор видеолор бар. Эми ошол видеолор барга, могул силерге баары доступ жетүүңөргө бекер болот. Силер баарын көрүп чыгасыңар. Анан ошолорго неме жазып чыгыш керек да. Описание. Мисалы, биякта болот да, мисалы 10 сабак болсо, GTD иштерди бүтүрүү деген болот. Бул жерде GTD иштерди бүтүрүү убактысы 1 саат. Биякта немеси да, описаниясы. Мына видео болот.